Assalamu alaikum. Улуу урматтуу, убактылуу сыртта эмгектенип жүргөн мекендештер. Чындап эле силерди улуу урматтуу деп айтканга татыктуусуңар. Себеби дегенде 20 жылдан ашуун чет жерде иштеп, Кыргызстандын экономикасына жылда 2,5 миллиард доллар акчаны алып келип турган инвестор силерсиңер. Анан силерди улуу урматтуу дебегенде төрдө отуруп алып, элдин акчасына макелек, сексталют, франку жана майама деп отургандарды улуу урматтуу демек белек. Мен силерди улуу урматтуу деп айтам. Силердин Кыргызстан үчүн кылган эмгегиңерге баа жок. Силер Кыргызстанга келгенде жолуңарга килем салып, ар бириңерди ажыдан келгенде күтүп алса жарашат. Ошондой ат көтөргүс ишти аткарып жүрөсүңөр. Бүгүн мен силерге атайын кайрылуу жасаганым. Кече Бүтүн Кыргызстан партиясын соттон утуп алып, кайра шайлоого каттаганы болду. Мен ошол Бүтүн Кыргызстандын талапкерлеринин бири катары силерге кайрылып атам. Менчелик силердин Россиядагы кандай кыйын күндөрдө жүргөнүңөрдү, кантип ал 2,5 миллиард доллар акчаны пешенеттер менен таап атканыңарды көп билген адам болбосо керек. Мен себеби Сахалинден Санкт-Петербургка чейин 9,5 миң километр аралыкты 3 жолу машина менен кыдырып чыккан кишимин. Кандай азапта, кандай тозокто иштеп атасыңар, мен жакшы билем. Бүгүн биз кыргызстандыктар, Кыргызстан дагы силердин колдооңорго муктаж болуп турат. Эртең шайлоо. Бул шайлоо мамлекеттин тагдырын чече турган шайлоо. Силер ошону билип, мына 5 жылдан бери кайрылуу жасап, ыйлап кайрылуу жасап, сатылбагыла, сатпагыла, мекендин келечегин сатпагыла, биз тентип жүрбөй Кыргызстанга кайтып барайлы деп канча кайрылсаңар дагы силердин үнүндү жакшы укпай атабыз. Бардыгы сатылып атат. Айыл менен сатылып атат. Аксакалдар баш болуп сатылып атат. Жолдорго шагыл төгүп сатып алып атат. Асфальт басып сатып алып атат. Трансформаторларды коюп сатып алып атат. Койчу сатып алуунун ар кандай түрлөрү менен паспорттарды чогултуп жүрүшөт. Силердин эле ата-энеңер, силердин апаңар түнү менен түн жамынып айылдарды кыдырып паспорт чогултуп алып барып, форма 2 деген учетко толтуруп, ар бир чогултулган паспортуна акчаларды таратып, койчу кыскасы эмне гана кылып атат, бардыгы акча менен чечилип атат. Эч ким Кыргызстандын эртең келечегин ойлобой атат. Үйдө чоңоюп аткан неберелери эртең силердин аркаңардан мигрант болуп кетишин билбей атат. Мен силердин ар бир кайрылууну, ар бир чыккан балдар кыздардын ыйлап кайрылгандарын дайыма угуп келем. Бүгүн мен силерге кайрылып атам. Эгерде Кыргызстанды силер сактап калбасаңар, башка эч ким сактай албай калды. Себеби дегенде эртеңки боло турган шайлоонун жыйынтыгы мына ошол мамлекетти сактап калуунун бир жыйынтыгы болот. Биз айтып атабыз, Бүтүн Кыргызстан партиясы мамлекеттик системаны өзгөртүү керек. Биз моундай эч ким жооп бербеген парламенттик системадан чыгып, президенттик башкарууга өтөйлүк. Депутаттардын санын 60-ка кыскартайлык. Шайлоо деген ар бир мандаттуу округтан өтүш керек. Сот адилеттүүлүгүнө орнотойлук деген урам менен чыгып кетип атабыз. Бүгүн бардыгы аралашып кетти. Ошон үчүн силерге кайрылганым, силер гана сактабасаңар, башка бирөө бизди сактай албай калды. Ар бириңер телефонду алып, үйдөгү атаңарга, апаңарга, карындашыңарга, бир тууганыңарга телефон чалгыла. Силер агитация кылып үгүттөбөсүңөр, биздин алыбыз жетпей калды. Билесиздерби, бийликтин колунда административ рычаг бар. 100 миң адам. Ошолордун баары иштеп атат азыр. Бардык мекемелер, айыл өкмөттөн баштап министрге чейин бардыгы шайлоодо иштеп атат. Алар бийликтин партиясын өткөзгөнгө аракет кылып атат. Министрлер, элчилер, акимдер, губернаторлар кызматтарын тапшырып, бийликке элдин үнүн чогултуп берген келишти.
Алар эмнеге келишти? Алар эртең шайлоодон өткөзүп коюп, кайра өзүнүн кызматтарына кете беришет. Алар кызматты жоготпойт. Булар ушундай шайлоо мыйзамын жазып алышкан. Ошон үчүн силерге кайрылганым, эгер силер бүтүн Кыргызстанды колдоп өткөзбөсөңөр, эртеге биз кыйын болуп калабыз. Мен билбейм, эл каякта карап атат. Мүмкүн элди ушундай акыбалга бүгүнкү бийликтин чабалдыгы алып келип койду дейм. Кечеги өткөн пандемиядан кийин Кыргызстан мамлекет катары жок экенин билдик. Кандайдыр бир катмар койгонду. Бирок көпчүлүгү дагы эле эчтемени түшүнбөй атат. Мамлекет жок болуп кетүүнүн астында турат десең, кантип мамлекет жок болот деп сурайт. Айланайын. Паспортуңдан кыргыздын улуту дегенди алып койгону бул мамлекеттин жок болуп баштаганы. Ал жерде эмне улут деген сөз жазганга жер жок беле, же оорлук кылып кала беле. Муну ошону мыйзамдаштырып берген парламент эртең бийликтин партиясы катары астыбызга келет. Бул бийликтин партиясы, биз бийликтин партиясыбыз деп элдин астына келип айтпай атат. Бул элдик партиябыз деп келет. Мен ойлойм, эгер уяты болсо булар ошо бийликтин партиясыбыз деп келиш керек. Эгер уяты болсо булар өздөрү айткан жалганды мойнуна алып келиш керек. 5 жыл мурун силерге ар бир туулган балага 50 миңден сүйүнчү пул беребиз деген эле. Ошону аткарган жокпуз деп келиш керек. Паспорттан улуту деген жерди алып салганбыз, ошону биз кылганбыз, биз кол көтөргөнбүз деп келиш керек. Булар эмне деген гана кылмыштарды жасабады. Муну ошолордун баардыгын мойнуна алып келиш керек. Бирок андай болбой атат. Азыр жалган айтуунун жарышы болуп атат. Дагы жомокторду айтып келишти. Дагы бир жомокторду аткарылбай турган нерселерди айтып элге кайрылып, акча таратып, анан кайра дагы өздөрү урагын көтөрүп чыгып атат, акчага сатылбагыла деп. Айланайындар. Силер гана сактап каласыңар. Менин бүтүн Кыргызстандын ишеними сиздерсиздер. Ушул маалга чейин колдоп келдиңер, эми дагы бир жолу колдогула. Кайдыгер болбой, ар кимиңер үйгө телефон чалгыла. Ар бириңер бүгүн чалгыла, азыр алып чалгыла. Сураңгыла, айткыла. Айланайын, ата, апа, мамлекетти сактап калайлы деп. Бул шайлоодо бериле турган акча бир мигрант мынтип айтты да. Рахман ака, бул шайлоодо берилген акчаны шайтан минип келет окшойт. Мен жыл бою канча акча жөнөтөм ата-энеме. Мен аны милдет кылбайм, ал менин милдетим. Бирок эмнегедир ушул шайлоодо акчаны албаңыз, акчага сатылбаңыз десем, келген ошол 1000 сомду, 5000 сомду эмнегедир ала берет. Мен ошакта чоңоюп балдарымды арам менен бакпагыла. Ал акча арам, менин балдарым арамды жебесин деп суранам. Бирок эмнегедир ошол акчаны алып келип, менин балдарыма арам акчага этап келип аралаштырып атышат. Бул качан токтойт деп бир мигрант кайрылган. Бүгүн дагы ошондой шартка келе атабыз азыр. Сиздер мүмкүн билип атасыңар, мүмкүн билбей атасыңар. Биз аралашып жүрүп көрүп атабыз. Шайлоого келели деп 50 миңге, 60 миңге белес сатып алып, бир добушун берейин деп мигранттар учуп келе атасыңар. Силерге 1000 жолу рахмат. Силер ошентип келсеңер, бияктагы туугандарыңар 1000 сомго добушун сатып атат. Мекендин канчалык кымбат экенин алыста жүргөн сиздер билесиздер. Ошон үчүн мен биздин мамлекеттин жоготуп аткан нерсесин жакшы билем. Силер ден соолуктарды жоготуп атасыңар. Кайта ордунап келе албай турган ден соолукту жоготуп атасыздар. Балдарыңар биякта калып, ата-эне мээримин көрбөй чоңоюп атат. Бул өтө чоң жоготуу. Ушулардын баарын ордунап келейлик. Мамлекет катары бир жерде болойлук. Өзүбүздүн жаныбызда жүрөйлүк. Мамлекетибизди иштейлик. Ата-эне менен бир болойлук. Жамандык, жакшылыкта чоң болойлук деген силердин үмүттүү 5 жылдан берки айтылган сөздөрдү таш каптырып калбайлык. Ошон үчүн мен силерден дагы бир жолу суранам. Алгыла дагы телефон чалгыла. Силер миллионсуңар. Миллион адам. Эгер бирден адамга үгүттөсөңөр, миллион киши добуш берсе, ошондо биз парламентке барып, силердин эңсеген, силер качандан бери какшап келген Кыргызстанды президенттик башкарууга алып өтүп, сактап калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мен ойлойм, силер буга кайдыгер карабайсыңар. Силерди урматтоо менен мен